Саламатсызбы? Алгач өзүңүз тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен Исакова Гүлбарчын Бейменжанова, Нарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенем. Чоң рахмат, таанышканыма өтө кубанычтамын. Айтсаңыз, сиз буга чейин ушу Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы тууралуу маалыматыңыз бар беле? Ушул буга чейин мындай үстүртөн эле маалыматым бар экен. Анан мына бүгүн жакындан таанышып, ошо тереңирээк маалымат алып атам. Чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү болгон иш-чара тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Эми бүгүнкү иш-чара абдан жогорку деңгээлде өттү, абдан жакшы уюштурулуптур. Деги эле ушул биздин президентибиздин инсандын руханий адеп-акылактык жана өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгынын алкагында мектептерде ушундай спорттук иш-чаралар жалаң эле кыздардын арасында эмес, балдардын деги эле окуучулардын арасында, мугалимдердин арасында, даталуу мугалимдердин күнүнө карата ушундай иш-чаралар өткөрүлүп, байма-бай өткөрүлүп турат райондун аймагындагы мектептердин баардыгында эле. Анан эми бүгүн болсо ушул кыздар күнүнө карата ушул мектепте уюштурулуптур. Ушул иш-чара абдан жакшы, жогорку деңгээлде өттү. Бул жерде ата-энелер менен байланыштагы мына өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар ушул иш-чарага. Ата-энелер дагы активдүү катышып атат, мугалимдердин жамаатынан да катышып атат. Бул ушул окуучу менен ата-эненин, мугалимдин ынтымагын бекемдей турган абдан жакшы иш-чара болду. Чоң рахмат. Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы сиздер менен дагы көптөгөн иш-чараларды алып барып, көптөгөн иштерди чогуу аткарабыз деген ойдомун. Рахмат. Абдан кубанычтабыз. Сиздер менен иштешүүгө биз дайым даярбыз. Дагы мындан дагы жакшы иштерди алып бара бергиле. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.